хиджаптарын бир сидадан чечинтип алып деле аны деле өрттөсөң. Кудай буйрса бүгүн чыгат. Рахмат. Бүгүн чыгат. Кыздарга. Иш кийимден чыгып мода деп жүрсө биз деле иш кийимден чыгып көчөгө чыга беребизби? Мына кыргыздар ойлонушубуз керек да, бизге туура келеби ошол кийимдер? Биздин менталитетке туура келеби? Биз кийинип жүрсөк болобу? Ошону ойлонуш керек да. Анан кийин иш кийимден чыгып жүрөрдө деле мода экен бул, жүрө бериш керек. Болобу, ошентип жүрдө болобу? Сизге жакшы ошо? Силер деле балдар тиги башка жакта туурап күн жөнпөй чачыңарды кыркып алсаңар деле боло береби. Кайсы чач? Жок, силерчи? Болуптур, силер өзүңөр таза экенсиңер, а жаныңарда балдар карабайсыңарбы? Алар да күн жөнпөйүн туурап, эмне десе бул модада атпайбы? А мисалы мен деле чачымды жайып жүрөмбү? Силер керек болсо ошо балдар, силер өзүңөр ошо чачы узун, чачын кырккан, хижап кийбеген кыздар карайсыңар керек болсо ошону түшүнүп. Сен өзүңө жооп бер, мен өзүмө жооп берем. Давай ошондой кылабыз. Андай эмес, баарына жооп беришиң керек. Жакшы. Чоң жигит, жанагы хиджап кийгендер, хиджапты кийип атып ойлондубу? Өзүнүн кийинки жашоосун, өзүнүн кыргыз экенин, кийинки кандай болушун өзүн ойлонгон жок да, туурабы? Сен де ошону ойлонушуң керек да. Сен калпак кийип алып астыңа жанагындай кийип атасың. Кудай билет ичиңе эмне кийип алганыңды. Хижап кийгендер, сага жооп. Хижап кийгендер акыркы дүйнөсүнө, кийинки дүйнөсүнө ойлоп. Ошол жакта кайсы орун дейин, ошону ойлоп туруп кийип атат. Хиджап эмес. Бул дүйнө эмес. Акыл жакынкы 20 жыл, 10 жыл эмес, кийинки дүйнөсүнө ойлоп атат. Хиджап кийбей деле тиги ханикей элечек менен жигиттер. Мындай, мынакта бир кызга жообун берейин. Коом дейт да, коомго жараша дейт. Коом деген ким? Коом сен менен мен. Коомду өзгөртчү сен менен мен. Ошон үчүн кыргызча кийсем мен өзгөртөм. Жашар сүйлөшүн. Анда биринчи микрофон. Анда эмне бул хижап эмне кыргыздын улуттук кийимиби? Жооп берилечи ушуга. Чоң рахмат, аябай мындай билгич адам экенсиң. Чоң рахмат. Эң караптыр. Кыздардын кийимине аябай эле асылдык да, хижап мода тыйыкпак, ушул жерде отуруп хижап кийбеген кыздардын кийимин карачы, кимиси кыргызча кийинди. Ошондуктан экөөнүнө тең асылбай эле лучше сый болуш керек да. Ооба, иш бар ма, иш жок, эмне иш бар деп коет. Ошон үчүн кыргызча эле кийиниш керек да, экөөнү тең бияка. Жакшы, рахмат. Анда Кыргызстан мондай сөз бар да. Жигиттер, Иш бар ма, иш жок, эмне иш бар дейт да. Жанатан бери биякта деген бир эжес кыргыз дейт да. Кыргыздар качан эле сизге окшоп чапташып шым кийип жүргөн? Жоксо мындай каблук менен туфли кийип жүргөн? Мен жана биякта турган эжеге айтып кетет элем. Жигиттер, жооп. Атым чыкпаса жер өрттү дейт да байке. Мен жерди эле өрттүгүм, атым деле дале чыккан жок. Анан бул хиджаптарын бир сидадан чечинтип алып деле аны деле өрттөсөң. Кудай буйрса бүгүн чыгат. Рахмат. Бүгүн чыгат. Кыздарга.